Ал бала жанагы жол кырсыгынан жабыркап түштү. Оор абалда келди. Абалдын оордугу биринчиден жана травма менен байланыштуу. Травма, оор травма алганда себеби жана бир буту, оң буту. Жамбаш сөөгүнүн ортосунан өйдөрөк жерден травма урулган экен, ошол жанчылып калыптыр да, жанчылып жөн эле бир мындай терисинде эле салаңдап калыптыр. Бирок эми биз негизи баланын ошо бутун сактап калганга аябай аракет кылдык. Биз бу жерде өзүбүз консилиум кылып, териден эле жгут салып канын токтотуп келген экен. Анан биз аракет кылдык, биз микрохирургдарды, сосудистый хирургдарды чакырып консультация кылып, себеби буту жөн эле бир терисинде эле илинип турганда ошону сактап калганга ошо аракет кылдык. Анан операционныйга алып, биздин бригада травматологдор, биздин хирургдар кирип, анан тигилер да кошо кирип, ошо жетпеген, үзүлүп кеткен кан тамырын тиккенге аракет кылышты да. Негизи эле биринчи тиккенде тигишкен. Бирок кичине тартылып калды, себеби бул мындай жанчылган травмада, ошо урулганда жанчылып үзүлүптүр да, мындай. Ошонун эртеси күнү эртең менен карасак, бутумуз так. Ошо неме натыйжа болгон жок да. Тигиден ошо операциядан. Анан эртеси күндө консилиум кылып, тияк ошо бутунун ылдый жагын алып салышка ушундай чечимге келишти. Кайсы бутун ошондо? Ошол оң буту. Кайсыл жери алынды ошондо? Бардыгы же? Бүт да, буту ошо жамбаш сөөгүнө, бедренный сөөгүтөн ылдый, ортосун. Бедренный сөөгүнүн верхний третинен ылдый көздөй алынды да. Ошондо бир буту жок калды да. Ошондой. Азыркы абалы кандай? Азыр абалы жакшы эле, отделение котордук, реанимацияда жатты, 2-3 күнөн отделение котордук. Канча убакыт кармайсыңар? Жакшы болгончо кармайбыз, эми дагы бир 10 күн жатат го мындайча. 10 күндөй. А так башка жагында ички органдары бүтүн, баш мээсин карадык, бирке сотрясение бар, эми аны дарылап атабыз. Ошондой чоң кырсык болуп, бала 1 жаш 8 айлык бала, ошондой оор абалга душар болду.